Урматтуу депутаттар, ушул трибунадан мен финансы полициясынын жана мамлекеттик салык кызматынын жетекчилеринен президенттин аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаевга байланыштуу төмөнкү фактыларды текшерип чыгуусун талап кыламын. 7 апрелдеги окуялардан кийин Максим Бакиевке таандык көл жээгиндеги Витязь пансионаты улутташтырылган объектилердин тизмесине кирген. Улутташтырылган. Президенттин аппарат жетекчиси Каптагаев бул пансионаттын директору кылып аталаш бир тууганы Руслан Усенбаевди, ал болсо склад башчысы кылып дагы бир Каптагаевдин бир тууган иниси Таалай Каптагаевди дайындаган. Бир туугандарына ишенгени жакшы деңизчи, бирок иштеген соң, ишенген соң текшериш керек да. Каптагаевдин инилери эмне кылышты? Булар эч нерседен коркпой, Максим Бакиев, Алексей Елисеев жана Ширшовдун коттедждеринен жалпы баасы $1 миллион жакын европалык кымбат баалуу эмеректерди алып чыгып кетишкен да, ордун Кытайдын эмеректери менен толтурушкан. Буга Ысык көл районунун эли күбө болуп бере алат. Андан тышкары финансы полициясы бул коттедждердин 2 жылкы сезондон берки ижара акысы кайда кеткенин иликтеп чыгуусу зарыл. Коттедждер суткасына $850 берилип жатат бүгүнкү күндө. Бул каражаттар пансионаттын кассасына түштүбү? Албетте жок. Менин билдирүүмдөн кийин баарын арткы дата менен калыбына келтирүүгө аракет жасашат. Буга дагы аталган кызматтар даяр болушу керек. Урматтуу депутаттар, макул болсоңуздар, бул маалыматты текшерүү багытында финансы полициясына жана мамлекеттик салык кызматына протоколдук тапшырма берип коелу. Биздин коллегалар Тербиш Алиев менен Алымбеков чындык үчүн күйсө, финансы полициясынын жана салык кызматынын кызматкерлерине жардам беришсин. Урматтуу депутаттар, эми мен өз сөзүмдүн эң маанилүү бөлүгүн өтөйүн. 15 августтан кийин мени туш тараптан жаманатты кылып баштаган соң аялдарга тыттырып, президент Отунбаева баш болгон командасынын сот реформасын үзгүлтүккө учуратып, жогорку сотту жана Конституциялык палатаны жаңылоого каршы турушканын себептерин издей баштады. Президент өз колу менен бул 5 мыйзамга тең кол койгон. Өзү кол коюп алып, кантип каршы чыгышы мүмкүн деген суроо туулду менде. Мунун да жообу жөп-жөнөкөй болуп чыгууда. Президенттин аппаратындагы айрым адамдар жогорку соттун курамын өздөрүнө ыңгайлуу адамдардан курап, жыл аягына чейин бардык чырлуу иштердин бетин жабууга умтулушууда. Баарынан мурда Мегаком боюнча сот иштерин бүткөрүү аракети турат. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарда мен таркатып берген момундай схема жатат. Колуңуздарга алып карасаңыздар, мен түшүндүрүп берейин. Мегакомдун тагдырына байланышкан 2003 жылдан берки бүгүнкү күнгө чейин келген тарыхы. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Айдар Акаевдин менчигинде болгон. Айдар Калиев деген ал оформлен, ошол Пенвел дегенде Айдар Калиевке оформлен болчу. Артында Айдар Акаев турган. 2005 жылы революция болуп кеткенине карабастан 2006 жылга чейин башкарган Айдар Акаев. 2006 жылы Максим менен Айдар Москвадан таптатынакай жолугушуп, эски таарыныштарды унуталы, бөлүшөлү деп туруп, 51%-ин Айдар алып калып, 49%-ин Максим алган. 2008-ге чейин экөө ушинтип бөлүшүп иштеп келген. 2008 жылы Максим Бакиев бүт бийликти колуна алгандан кийин, орусча айтканда Айдарды кидайт этип туруп, 100% өзүнө оформить этип алган. Ошол эле бир 10 чакты күндүн ичинде фирманы жана кожоюнду өзгөртүш үчүн Елисеевдин фирмасына оформить эткен. Ошол эле жылы Эрментоо деп оформить эткен. Мына Бимакомдун тагдыры ошентип келип, бүгүнкү күндө 4 июнь 2009 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин азыр Елисеевдин карамагында турат. Мына бүгүнкү күнгө чейин. Мунун 49% апрель окуясынан кийин мына стрелка өйдө жакка көргөзүлүп турат, национализация болгон. 51%-ин ар ким менен соодалашып, чөнтөккө акча алыш үчүн ушинтип калтырып койгон, талаш тартышка жаратып. Мен бул схеманы 4 ай мурун изилдеп баштаганмын. Сиздерде суроо туулушу мүмкүн, эмне үчүн депутат болгонуңа 1 жылдан ашты, ошондо кылган жоксуң деп. Сот системасына байланыштуу 5 мыйзам колубузду бууду. Андан кийин бүткөндөн кийин мен бул соттор кандай? Бир сот Эшматка чыгарып берет, бир сот Ташматка чыгарып берет, 3-чү сот Ивановага чыгарып берет деп туруп изилдеп көрүп, ушуну бардыгын таап чыктым. 2 ай мурун бүттүм. Бүтүп, көтөрүп алып президентке кирдим. Июлдун бир 15 числосу. Каникулга чыккандан кийин кирдим дагы. Урматтуу Роза Исаковна, мына национализация жөнүндө мыйзамды күтүп кереги жок. Мегаком боюнча момундай кылып туруп, конфискация кылып туруп, имуществону толук мамлекетке өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн муну кылбайбыз? Мен деле сотторду чакырып айтсам болот.
патриоттулук сезимиңерди ойготкула дагы конфискация кылып мамлекетке бергиле деп айтсам болот. Бирок азыр ушак чыгарат баары тең. Садыр Жапаров сотторду чакырып алып туруп диктовать этип атат деп айтат. Сиз чакырсаңыз мен катышайын, Алмаз Шаршенович катышсын, ген прокурорду чакырыңыз, жогорку сотту чакырыңыз. Ушуну алалы, мамлекетке алып 22 миллиард бюджеттин дефицитин жабалы деп сунуш киргиздим. Президент Роза Исаковна алып калды. Мен изучать этейинчи 1-2 күн, андан кийин чалам сага, кабарлашам деп. 3 күн өткөндөн кийин приемныйынан чалды. Байланыштырды президент менен. Президент мага айтты: "Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин кагазыңызды мен Каптагаевка бердим, ошо менен иштешиңизчи" деди. Макул дедим. 1 сааттан Каптагаевдин приемныйынан чалды. Канчада келе аласыз деп. Мен 2-де барамын дедим. Себеби 1-ден 2-ге чейин Алмаз Шаршенович Атамбаев менен жолугушум бар эле. 1-ден 2-ге чейин Алмаз Шаршенович экөөбүз кабинетинде обед кылдык. Мен айттым: "Алмаз Шаршенович, 3 күн мурун президентке кирдим элем. Мына бюджетте дефицит 22 миллиард. Ошону ушундай жол менен алып койсок болот" деген сунушумду киргиздим президентке. Азыр 2-де барып Каптагаев менен жолугам, ошо менен иште деди десем, ал киши мага ыраазычылыгын айтты. Рахмат, молодец, ушундай жигиттер көп болсо гана бизде. Бирок сотторду көрүнгөн жака бурмалап чечип атпайбы деп. Мен ал кишиге да айттым, ушу президентке ушинтип айттым деп. Саат 2-де Каптагаевка келдим. Экөөбүздүн жолугушуубуз 10-15 мүнөт уланды. Эмне үчүн дегенде мен түшүндүрүп баштаганда эле ал айтты: 51%-ин Максим Бакиев рейдерство кылганда деди. Бул деген сөз кайра кожоюнуна кайтарып беришибиз керек деген сөз. Мен аны менен баягы талашып тартышкан жокмун, чыгып алып кеттим. Барып ушуга тиешелүү соттордун бардыгын чогулттум. Чогултуп туруп айттым: "Балдар" дедим. "Патриоттуулук сезимиңерди ойготкула дагы конфискация кылып алгыла. Президентке кирип чыктым, а киши дагы каршы эмес. Только в рамках закона" дедим. Биз закондун рамкасынан чыкпайлы дедим. Бардыгы бир добуштан айтышты. "Туура" деди. "Бирок бизди кысып атпайбы ал киши" деди. Мына бүгүн айта албай отурушат ошонун бардыгы. Шылдыңдайт бизди, талкалайт бизди, жейт жутат деп айта албай отурат. Ал эми Каптагаевдин позициясы бүгүнкү күнгө чейин өзгөргөн жок. Ал чет элдик компаниянын адвокаты болуп алып, бүгүнкү күнгө чейин сотторго кысым көрсөтүп, керектүү чечим чыгартууга умтулууда. Судьялар муну ачык эле билдиришти. Бүгүн биз улуттук үлүштөрдү туш келди сатып, жок кылууга байланышкан арам оюндарга чекит коюшубуз керек. Эмне үчүн Каптагаев жеке өзүнүн 10-15 миллион долларлык кызыкчылыгы үчүн элдин энчисин чет мамлекеттин компанияларга карматышы керек? Эмнеге биз мыйзамдуу негиз бар болгондугуна карабастан Мегакомду мамлекетке кайтарып, аны ачык конкурс аркылуу сатып, андан түшө турган 500 миллион доллардын эсебинен 22 миллиард сомдук бюджет дефицитин жапкандан тартынабыз? Биз муну жасабасак эл кечирбейт. Мен президент Роза Отунбаевага да кайрылгым келет. Ушундан кийин Каптагаевдин азыркы кызматты ээлеп турууга моралдык укугу барбы? Арам иштери менен ал сизди жаманатты кылып жаткан жокпу? Мындан тышкары мен сиздерден, урматтуу депутаттар, президентке Каптагаевди кызматтан кетирүү талабы камтылган токтомдун күн тартибине киргизүүнү суранам. Себеби көптөгөн судьялар чыр чатактуу иштердин бардыгы боюнча Каптагаевдин кысым көрсөтүп жатканын айтышууда. Парламенттик шайлоонун алдында мындай көрүнүштөр жалпы туруктуулукка терс таасирин тийгизет. Ошондуктан буга мындан ары чыдап, четте карап тура берүү мүмкүн эмес. Урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, Мегакомдун тегерегиндеги ишти мен Кудай колдосо аягына чыгарам. Ал тууралуу маалыматты сиздерге жеткирүү менин милдетим. Бирок маалымат таркатуу мүмкүнчүлүгүм чектелүү экенин билем. Парламенттик каникул убагында буга толук ынандым. Бийлик үчүн депутаттын айланасында маалыматтык туңгуюкту түзүп коюу оңой эле иш экен. Анткени бардык маалымат каражаттары булардын колунда. Мегакомдо өтө чоң адамдардын кызыкчылыгы тургандыгын, бул күрөш өмүрүңдү тобокелчиликке салуу менен барабар экендигин мен жакшы түшүнөм. Мен андан коркпойм. Корко турган болсом, былтыркы Оштогу кандуу окуяларда өмүрүмдү тобокелчиликке салып, маанисиз кан төгүүнү токтотуу ишине катышмак эмесмин. Урматтуу депутаттар, качкын президенттердин балдары бул компанияга ээлик кылгандан кийин эмнеге эле ээлик кыла албайт? Буга элдин толук укугу бар. Бул элдин талабы. Ошондуктан аткарууга чакырам. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен Каптагаевка тиешелүү токтомдун долбоорун даярдадым. Кол коюп берсеңиз, таркатып берсек. Анан добушка коердо мен суранып кетет элем, урматтуу депутаттар. Электрондук жашыруун добуш менен күн тартибине киргизип, электрондук жашыруун добуш менен ушул токтомду кабыл алууну сунуш кылат элем. Себеби дегенде, кечөтөн бери депутаттардын айрымдарын тааныштыкка салып, билиштикке салып, мени бүтүп атам. Мени колдоп койгула деген ушундай бир тааныш билиштик болуп атат. Ошон үчүн ар ким өзүнүн жүрөгү менен добуш беришине чакырамын дагы, мына сиздерге ушул сунушту киргизем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.